жалған адамзат білген заты жоқ Алладан ұлықман бұл диндин. Аллах меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде, кулусуң сен кимдиң? Тобо кыл ыйык Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад элчи кылган Аллам. Эй момундар барыңар Алла Таалага. Момундар силер тобо кылгыла, Аллага тобо кылгыла. Пайғамбарым Мухаммад алейхи ва саллям. Эй момундар намаз диндин тиреги деп айткан. Амалдар ниетке жараш экен акыйкатта. Адалдуу амал кыл эй пенде, адашпа. Тобо кыл ыйык Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад элчи кылган Аллам. Эй момундар барыңар Алла Таалага. Момундар силер тобо кылгыла, Аллага тобо кылгыла. Ордо Construction Group Evergreen турак жайы. Биздин турак жай шаарыбыздын экологиялык жактан таза бөлүгүндө жайгашып, жанында эс алуу паркы, мектеп, бала бакчалар орун алган. Тосмо менен курчалган кенен коро, автоунаа токтоочу жайлар, балдар аянтчасы, барбекю зонасы, 24 саат бою видео байкоо, фитнес залы. Бизде сиздер үчүн уникалдуу сунуш бар. Evergreen турак жайы. Жашоо үчүн даяр батирлер. Үй бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй бүлө бул чексиз кубаныч. Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда. Үй бүлө бул дайыма сүйүү. Белая река ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, фаптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камар даярдап, аларга ар түрдүү калыптарды берип, кооздоп жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси
Мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Анын жардамы менен ар бир жолугушуу мен үчүн кайталангыс болду. Рахмет чайы. Бул ар бир чыныдагы чайдын кынтыксыз түсү, даамы жана жагымдуу жуты. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы. Улуу сахабалар Рамазан айын 6 ай күтүшүп, 6 ай узатышкан экен. Алардын иманындай, алардын кылган кызматындай болуш албетте кыйын, бирок аларга болгон сүйүүнү, кайрымдуулукту, жоомарттыкты биз дагы кылсак, Алла Таала бизге көптөгөн сүйүнүчтөрү берет экен. Ушу кайрымдуулук демекчи, кайрымдуулук жолунда жүргөн биздин азаматтарыбыз көп. Ошолордун бирөөсүн бүгүн маекке чакырдык. Ал баарыңыздарга белгилүү. Мен мактайын десем сөзүм жетпей калышы мүмкүн. Данияр мырза Чормошев. Кош келипсиз. Салам алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун сиздерге. Мурда деле сулуу элеңиз, сакал койгондон бери, ак чач болгондон бери, кыргызга күйгөндөн бери дагы татынакай нуруңуз чыгып калыптыр. Рамазандын урматы болсо керек. Рамазанда орозо кандай кетип атат? Кудайга шүгүр. Ар бир күнүбүз жакшы өтүп атат. Аллага шүгүр. Ар бир күнүбүздү Алла өзү кабыл кыла тургандай ихлас менен ибадаттарды кылганга аракет кылып атабыз. Кыямат күнү макшарда бир үн чыгат экен да. Кыйынчылыкта дагы Кудайга шүгүр дегендер, барчылыгында да кандай абалда болбосун Кудайга шүгүр дегендер барбы дегенде орунан турат экен дагы бейишикке жол алгыла дейт экен. Кыргыздарда бул канында бар го, оорубаса да жакшымын шүгүр дейт. Ушу шүгүр дегенди Кудай Таала баарыбызга насип кылсын, аманчылыкта бололу. Мындай суроо бар да, колунда байлыгы бар, чөнтөгүндө акчасы бар, бардар гана адам кайрымдуулук кылса болот деген бир түшүнүк бар. Бирок мен Данияр мырзаны билем. Ошону жокко чыгарып, бирөөнүн жакшылыгына себепкер болуп, алар тапкан соопто таап жүрөсүз. Ушул кайрымдуулук кылганда кандай сезимдер болуп атат? Элге ошо кайрымдуулук кылуунун жолдорун дагы айтып өтсөңүз. Кудайга шүгүр, ушу кайрымдуулук боюнча 2001ден бери эле волонтер болуп, өзбек ажылар менен аралашып, абчүкүр ажыларды көрүп жүрөбүз волонтер болуп. Андан кийин 2012ден баштап, 2012-жылы муслимбизди негиздегенден баштап өзүбүз кыла баштадык да, уюштуруу иштерин жүргүзүп. Анан ошондо экөөнүн тең пайдалам, садаканы берип жаткан адамдардан дагы, анан садаканы алып жаткан адамдардан. Биз баягы ортодо көпүрө болуп атпайлыбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ким бир жакшылык ишке себепчи болсо, аны кылганда эле соо алат дегендей. Анан ошондо садака берип аткан адамдардан баягы жүрөгүм жаңырганы, жүрөгүм тазарганы, мисалы үчүн могул продукту алып жүрөм, Фрунзе магазинине кирип, анан ошол жерден иштеп аткан адам келип 50 сом берип кетип атат да. Мына менден баягы акыркы акчам, чай эмне алып коюп, чай болсо да берип коесузбу деп. Алар сизди тааныган үчүн берип атат да. Тааныбайт. Мен жөн эле жок, сизди кайрымдуулук кылып жүргөнү көрүп ошону кантип билип алганыма мага таң калыштуу. Себеби может интернеттен көргөн, может дагы бир жерден көргөн, балким интернеттен көргөн. Анан мен баягы 2-3 коляска алып толтуруп продукт алып жүрөм. Анан келип ошол 50 сомун берип кетип атат да, бир чай коюп, ушу менден берип коесузбу. Анан ошол баланын ихласын көрүп алып, анан жанагындай алып пост чыгарып койдум. Ошол пост дагы аябай көп баягы элдин жүрөгүндө орун алды, менин жүрөгүмдө да орун алды. Ушундай адамдардын баягы берип аткан садакасын, баягы акыркы болуп аткан акчасын, анан ушундай алып чын ихлас менен берип аткан, байке акыркы акчам дагы көп болсо берет элем деп, ошо 50 сомун дагы берип атат. Эми 50 сомуна ошо бир чай алып койдум да. Анан ошентип баягы жардам берип аткан адамдардан ошондой сабак алдым. Жүрөгүм тазарды, Аллага шүгүр. Анан жардам алып аткан муктаж үй бүлөлөрдү барып баягы өзүм кыдырам. Анан өзүм кыдырганда могул ылдый жакта, могул Бычка жакта жашаган эженин үйүнө барып калдым, баягы чалгандан текшерип баягы кандай жашайт, чындап эле муктажбы деп. Анан барсам, ушундай бир 2 метр жерде жашайт экен, 2-2. Анан 3 баласы менен жашайт экен.
ошол жерде жатат экен, ошол жерде уктайт экен, ошол жерде сабак өтөт экен да. Аны көрүп алып, анан ыйлаганым баягы ошондой дагы адамдар бар экен акасы депчи. Кыйынчылыкта жашаган. Ошол жерде, ушундай жерде укташат, столду жыйтып коюп укташат, ошол жерде тамак жейт, ошол жерде сабак окуйт да. Анан жеген тамактары дагы аябай аз да. Анан ал эже өзү 2000 эмези баягы жардам берип жүрүп, анан былтырбы мурдагы жылы өтүп кетти кайра. Сироз печени ооручу. Эми берки балдарын уже туугандары алды, кээ бирлерин дагы бир эжеси алды. Ошолго жардам берип жүрдүк да, ошонун жашаган жерин көрүп алып, баягы ыйлап, дагы бир ушундай жүрөгүм баягы мындайча кандай тирилди да. Анан ошол кылып аткан иштер аябай өзүмө жагат, өзүмдүн баягы ыйманым жаңырат. Анан ошол себептен бир себептердин бири ошону кылып атабыз. Туура эми бизде мындай да жардам бергендер көп. Биз да көрүп жүрөбүз. Кудай таала берекесин берсин. Эми сыноо деген баарыбыздын башыбызда бар экен. Качан бай болуп калабыз, качан кедей болуп калабыз, бул Кудайдын колунда дегендейчи. Негизи мындай жалпылап айтканда ушу кайрымдуулук сезимин элге кантип айта аласыз? Ушу кайрымдуу болгула деп. Бир аят бар. Эң Бакара сүрөсүндө алгачкы аяттар бар. Маанисинде мындай да, алымдар айтат. Бул китеп көрсөтмө дейт, бул китеп бул эреже дейт. Андан кийин маанисинде айтып атат. Биз силерди ырыскыландырган нерседен сарптагыла дейт да. Алар биз ырыскыландырган ырыскы берген нерседен сарпташат, жана намаз окушат, жана орозо кармашат деп. Анан алымдар айтып атат, ырыскы берген деген бул өткөн чакта келип атат деп. Бизге ар бирибизге, мага дагы, сизге дагы, баардыгыбызга Аллах Таалам бизге мүмкүнчүлүк берип койгон. Мисалы үчүн кээ бир адамдар өзү доктор болуп иштейт. Алар баягы Данияр мен бир айда бир баланын тишин жасатып бере алам. Мага бир эме жөнөт, бала жөнөт деп алар мага кайрылат. Кайрымдуулук кылып. Кайрымдуулук, ошол менден кайрымдуулук дейт да. Парикмахерскийде иштеген эже бар, иштеткен. Ал айтат, мен 2 баланын чачын ала алам. Мага ай сайын 2 баланын тизмесин жөнөтүп кой, алар WhatsApp'тан алардын сүрөтүн жөнөтүп кой. Мен тиги администраторго айтып коем, алар ай сайын келип турат, мен алардын чачын акысыз алып турам. Бул менден садака деп. Дагы бир учур болот, мисалы үчүн ал машинасы эле бар. Ал машинасы менен ошол азык түлүктөрдү жеткирип садака кылат. Дагы бирөө бар, ал жөнөкөй нерсени уюштуруп садака кылат. Эми айтайын деп атканым, мага дагы, сизге дагы, ар бирибизге Кудай Таалам алдын ала берип койгон мүмкүнчүлүктөрдү. Анан жанагындай кылып түшүнбөш керек да, мен бай болгондо анан берем деп. Жок, Аллах Таалам уже берип койгон. Мага да, сизге да берип койгон. И ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз сарпташ керек. Ал материалдык мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, ал өнөр мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн, ал кесиптик мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир врачтар бар, мисалы үчүн варикозду операция кылган. Ал $15,000 турат экен, $10-15,000. Ал жумасына атайын бир күн акысыз эме кылат экен. Операция кылат экен, 10 кишини операция кылат экен, ушул бир жуманын ичинде, эме бир жумадачы, бир күндө 7-10, 5-10 ушундай болчу. Алар дагы ошол врачтар дагы ошондой салымын кошсо болот да. Сизге кайрымдуулук кылып акча салып аткандар бар да. Мисалы үчүн алдап кетпейби деген мындагы бир суроолор пайда болот да, эл деген эл да. Ошолордун ишенимине кирип кантип мындай ынандыра аласыз? Мен баягы ошолордун акчасын салгандан кийин, ошол продуктуну алгандан кийин кимге таркатылып атканын тиги видео, фото отчет менен, WhatsApp менен же соц тармактар менен кайра өзлөрүнө жөнөтүп коем. Кээ бир тааныштар алар айтат, мага фото отчеттин кереги жок, мен деле айтпай эле кой, мындай бер деп. Алар баягы мени жакшы тааныгандар же жакын тааныгандар болот да. Анан алыс тааныгандарга биз өзүнүн баягы эрежеси менен, шарты менен отчетторду жөнөтүп коебуз да. Алгандагы дагы отчетун, берген дагы отчетун. Анан ошентип баягы уланып келип атат да бул ишчи. Сиздин кылып аткан ишиңиз албетте абдан жакшы. Кудай Таала берекесин берсин. Кайрымдуулук абдан жакшы нерсе. Эми баягы интернетке чыгарсаң дагы мактанбай эле кыла бербейби деп дагы айткандар бар да. Кылсаң да жакпайсың, кылбасаң да жакпайсың, эми эл деген эл деп да сүйлөгөндөр бар. Сизге ушул кайрымдуулук кылганга көп жардамдаш болгон
кимге көп рахмат айтасыз? Интернетке рахмат айтасызбы же интернетти колдонгон, сизди реклама кылып жардамдаш болгон, сооптош болгон, канатташ болгон элдерге, журналисттерге дегендей? Журналисттерге дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Интернет колдонуучуларга да терең ыраазычылык билдирип кетем. Анткени алар ар бири өз салымын кошуп атат. Мисалы үчүн журналист байке бар, Бейшемет Бекешев деген, ошол передача тартып алды. Атайын бир күндүк кайрымдуулук кылган ишибизди. Анан ошол передачаны Америкадан бери көрүшүп, анан кийин элдер баягы салым кошо баштады. Ошол передачадан кийин көбүнө ушул жанагындай түшүнүк жетти да, биз өзүбүз деле өзүбүздүн жаныбызга өзүбүз деле ушундай салым кошсок болот экен депчи. Анткени биз ошол нерсени уюштуруп гана бере алабыз, ошол нерсени баягы өзүнүн кесибин жакшы билген журналисттер кандай кылып сюжет тартып, кандай кылып элдерге жеткирет экенин алар жакшы билет да. Анан алар ошентип салым кошуп атат, ал салымы элге тийип атат да. Элдин арасындагы жана жүрөгү жибип, элдин арасында жана садакага аракет кылып калгандардын да саны көбөйүп атат да барган сайын. Анан аларга дагы терең ыраазычылык билдирем. Соц тармактагылар болсо ошол журналисттер тарткан видеолорду, биз тарткан видеолорду бөлүшүп, элге жайылткан жагынан дагы алардын салымы чоң да. Ошон үчүн алар да оозуңузга шекер май деп туралы. Сизге бир миллионер келди да. Өмүрү бир тиын садака кылган эмес, зекет кылган эмес, кайрымдуулук кылган эмес дейли, анан сизден кеңеш сураганы келди. Эмне кеңеш берет элеңиз? Данияр, мен ушул Кыргыз өлкөсүнө бир кайрымдуулук кылгым келип атат дегенде, эң биринчи кайсыны сиз кеңеш берет элеңиз? Мектеп сал дейсизби, мечит сал дейсизби, бала бакча сал дейсизби, же биз билбегенде башка бир көрүп жүрөсүз да, кандай? Мен ошол сарпталган акчаны илим жагына жумша деп айтмакмын. Себеби дегенде илим жака жумшаган нерсе көпкө барат да. Буга пайгамбардын хадистери далил болуп берет. Мисалы үчүн, адам өлгөндөн кийин 3 нерсе токтобойт дейт. Бул жанагы ачык садака жарыя деп коет. Мечит салган, мектеп салган, больница салган, көпүрө салгандар. Экинчиси тарбияланган бала дейт. Үчүнчүсү илим берилген окуучу дейт да. Ошон үчүн бул адамдын баягы өлгөндөн кийин да соо улана бере турган садака, бул садака жарыя болот. Акчасын ошол жака жумша демекмин. Анан өзүм жашоомдо ошол нерсени көрүп атам. Учурдан пайдаланып устаздарга дагы, мугалимдерге дагы, тарбиялаган ата-энелерине дагы ыраазычылык билдирем. Муну садака берип аткан адамдар ошол тарбияны көргөн адамдар да. Алар мындай садаканын соогун менден да жакшыраак билет да. Садаканын маанилүүлүгүн аябай терең түшүнгөн, аябай мындай бапестеп мамиле кылган адамдар, аларды көрүп алып өзүм да таасир алат, башкалар дагы таасир алат. Себеби алар ошол тарбияны алган мугалимдерден, илимди алган аябай акыл эстүү, адептүү агайын эле, эже карындаштар. Ошон үчүн бул илимге сөзсүз жумшалыш керек деп ойлойм. Бул садака жарыя болот да. Ким болбо илимдүү, билимдүү болуш керек. Билимдүү болмоюнча көкүрөң сокур болсо алыска барбайсың. Илгери Союз мезгилинде 85-жылдарда Горбачев кайра куруу дебедиби? Анан биздин аялды чоң аталардын бири айтып калчу, бул эмне эле турган сонун нерсени кайра курам деп атат депчи. Анан бул сиз дагы чыгып каласыз кээде, адам өзгөрүш керек депчи. Жан дүйнөңдү кайра кур депчи. Анан сиз ушу эмнени кайра куруп, эмне себептен өзгөрүш керек деген тренингдер өтүп жүрөсүз да. Адам чын эле кандай китептерди окуганга, кандай өзгөрүүгө мындай суусап турат. Эми өзгөрүш керек дегенди жана ойгонуш керек, же адам өзүн тааныш керек, өзүнүн жаратуусун тааныш керек деген мааниде түшүнүш керек. Себеби дегенде адам баягы ойгонгондо, адам өзүн тааныганда, ал өзүнүн жаратуусун тааныйт. Ал эми өзүнүн жаратуусун тааныганда адам өзү бул дүйнөдө дагы, тиги дүйнөдө дагы бактылуу боло турган эреже менен, өзүнө дагы рахат алып жашай турган, анын чөйрөсү дагы рахат алып жашай турган эреже менен жашаганга бир жол ачылат да. Ошол жараткан, тааныганга алып бара турган жолдор кайсы?
жаратканга тааныган алып бара турган жол бул бир эле жол бар, бул пайгамбардын жолу. Бир эле китеп бар, бул ыйык Куран китеби. Ошо пайгамбардын жолуна барыш үчүн, Куранды окуш үчүн кандай кылыш керек? Чечим кабыл алыш керек. Себеби Куранда аят бар, маанисинде мен бир коомду өзгөртпөйм, алар өзгөрүн өзүлөр кааламайынча дейт да. Адам өзү каалаш керек да. Адам өзү ошол каалаганда Аллах Таалам дагы бир буга хадис кудси себеп болот. Адам бир карыш жасаса, бир карыш, Аллах Таалам бир кадам жасайм дейт да. Адам бир кадам жакындаса, бир карыш жакындаса, Аллах Таалам бир кадам дейт. Бир кадам жакындаса мен басам дейт, мага басса мен чуркайм дейт да. Мындай айтканда ошол бир карышты жасаш үчүн адамга бир каалоо болуш керек и адамга чечим болуш керек да. Ошондо Аллах Тааламдан келген жардам сөзсүз болот. Ошол адам ошол чечимге келиш үчүн бирөө түрткү болуш керек да. Ооба, буга сырттан келген түрткү болот, анан иштен келген түрткү болот. Жол болсо мындай деп койсок болот. Жагымсыз түрткү, анан жагымдуу деп койсок болот. Жагымсыз түрткүлөр баягы жана ажырашуу болгондон кийин, тууган жагынан бирөө өткөндөн кийин, же жумушунда бир проблема болгондон кийин, же жашоодо бир көйгөй болгондон кийин адамдын баягы көзү ачыла түшөт да. Өзгөчө мына карантинде көп адамдардын баягы көзү ачылып атат. Чыныгы баалуулуктар, чыныгы акыйкат көрүнүп калат да, же чыныгы баалуу адамдар билинип калат да. Бул жол баягы турмуш сабагы деп коем, бул оор болот да. Мен сунуш кылып атканым илим алып эле, устаздан сабак алып эле ушул жолго түшүп алсаңар жеңилирээк болот дегеним да. Анткени ал устаз бир жыл сабак берип, 2 жыл сабак берип, ушул нерселерди түшүндүрөт. Бирок турмуш бир 6 секунд эле түшүндүрүп коет да. Бир проблема болгондо элечи. Ошон үчүн берки жол жеңилирээк да. Албетте ар бир мусулман сөз Куранды окуш керек, пайгамбардын китебин окуш керек, хадистерди, алымдардын окуш керек. Андан эч качан жагылбайбыз. Адамга бир нерсе үйрөтүш үчүн адам өзү көп китеп окуш керек да. Эми Куранга бара турган жолдор дейли, же башка бизнес кыла турган, жалкоолуктан чыга турган, мындай жанагындай кедейликке түшүп калбаш үчүн сиз кайсы китептерди сунуштайсыз? Окуп жүргөн, мисалы үлгү боло турган. Мен негизи китептерди сунуштабайм. Мен баягы кандай десем, мага келип эле айтып берем деңиз. Жок, мен түшүнүгүм мындай да. Биринчи өзүңүзгө жаккан, өзүңүз урматтап сыйлаган, анан өзүңүз мүмкүнчүлүгүңүз жеткен, ошол 3 шарт атталган. Бир устаз кармаңыз, же болбосо бир мугалим кармаңыз, бизнес жаатында болобу, дин жаатында болобу, кайсыл жаатында өзгөрөм деп атсаңыз. Мисалы үчүн, кайсы ийгиликке жетем деп атсаңыз. Кайсы ийгилик. Мисалы үчүн бизнес деп койгула. Ошол өзүңүзгө жаккан, өзүңүз сыйлаган, өзүңүз мүмкүн жеткен бизнес мугалимди тандайсыз. Ал мугалимден жок дегенде 1-2 жыл сабак аласыз. Ал 1-2 жылдын ичинде сага үйрөтөт. Ошол мугалим өзүнүн кесибинде, өзүнүн ишинде адис болуш керек, майын чыгарып билген, мастер болуш керек да. Буга бир мисал да, жөнөкөй эле мисал. Мисалы үчүн бир карындашыбыз же эжебиз тамак жасаганды үйрөнөм десе, ал шеф-поварга барат, шеф-повар кулинарный курсуга шеф-поварга барат. 6 ай ал жактан сабак алат. Анан 6 айдын ичинде ал тамактардын түрүн жасайт, салаттардын түрүн жасайт да. Ошол сыяктуу эле жашоонун кайсыл багыты болбосун, ошол жагында өзгөрөм десеңиз, сөзсүз мугалим болуш керек. Жана китеп менен ал уже ошол мугалим сизге сабак бергенден кийин сиздин баягы мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша кайсыл китептерди окуш керек, кантип окуш керек, канчалык окуш керек экенин ал мугалим айтат. Анткени мугалим сизди анализ кылат, сизди билет. Буга дагы бир физкультурадан мисал келтирсек, физкультурадан берген агай 2 адам келет, экөөнү 2 башка кылат. Мисалы үчүн бирөө бат эт алышы мүмкүн, кичине тамак жеп койсо. Бирөө көп тамак берсең дагы арык мойдон тура берет да. Аны экөөнү 2 башкача машыктырат. Сиз Данияр катары жеке китеп сунуштап эткенсиз да. Мен китеп сунуштабайм жеке катары. Бир эле китеп сунушталам, бул ыйык Куран. Анткени ал китептин кемчилиги жок. Ал бардык доордо бардык адамдарга ылайыктуу китеп. Калган китептерди ар бир устаз
ошол адамдардын баягы деңгээлине жараша, адамдардын кызыгуусуна жараша, адамдардын мүмкүнчүлүгүнө жараша сунушташ керек. Мисалы үчүн мен азыр бир китепти сунуштасам, ал китеп 1-класстар үчүн болуп калышы мүмкүн, 10 класстагылар айтат да бул эмне деген китеп депчи. Туура. Куранга барыбыз үңүлүшүбүз керек, окушубуз керек. Бирок Куранга чейин дагы көп китептерди окуш керек деп ойлойм мен. Тепкиш керек да. Сиз дароо баягы азыр тоонун бийиктигине чыгып алыңыз, дароо барып дегендей. Анда мен багыт боюнча пайда болот да. Эми жана сиз айтпасыз сунуш. Жана айткан сунушуңуз мугалим танда окуу деген кайсы жаштагыларга айтып атасыз? Кайсы жаштан өйдө жыгылды? 70-деги киши мүмкүнбү? Мүмкүн. 80-деги киши мүмкүнбү? Бунун эмеси жок, жашы жок. Илим жаш тандабайт. Илим жаш тандабайт. 70 жаштагылар да болот, 60 жаштагылар да болот, 20 жаштагылар да болот. Айтканыңыз келсин. Илим жашка карабайт дейт. 90-догу карыя айтыптыр, кап былтыр жаштык кылыптырмын деп. Дайыма жүрөктөр жаш болуп турсун, илимге, билимге сугарылып туралы. Китептер боюнча дагы бир толуктоо киргизип коеюн. Адамдын баягы 4 багыт болот: жан дүйнөсү, акыл эси, дени соолугу, эмоционалдык жактан. Анан ошол китептерди окуша, ошол 4 багыт боюнча 4 башкача китептерди алып окуза жакшы болот да. Бул негизги китептердичи. Ошолор жакшы болот. Мисалы үчүн мен өзүмдүн тажрыйбамдан бөлүшсөм, мисалы үчүн финансы боюнча базовый китептер көп. Анан ошол ышыктандыра турган бул жана орусча «Богатый папа» и «Бедный папа» деп коет. Бул финансы багытында сунуш кыла турган. Андан кийинки эмоция жагында китептер бар. «Психология эмоций» деген, Пол Экман деген автор. Ошону окуза болот. Акыл эске, интеллектке таасир бере турган китептер бар. Бул Насим Талептин «Чёрный лебедь» же болбосо «Антихрупкость» деген китеби бар. Ошол китеп жакшыраак. Жан дүйнөгө бул устаздар айтса жакшы болот. Сүйүү темасында Жамиля бар дегендей биздин улуу жазуучуларында китептерин кошуп кетели. Сынган кылыч, кыргыздын азыр киргизтерге пайда келтире турган сонун китептер бар да. Эми албетте ар кимдин өзүнүн ой пикири бар. Биз колдойбуз. Негизи эле баарыбызды китеп менен ооруй турган адамдар кылсын. Анткени китеп сөз сатып кетпеген, сатылбаган сенин эң жакын досуң эмеспи? Эми Данияр мырза, маектештик, элдин көңүлүн көтөрдүк. Эң негизи Рамазан айы баягы жылмаюуда садака дегендей. Жылмаюубуз абдан жагып турат. Ушу жылмаюу менен кошо ифтар аз калды. Жакшы тилектериңизди дагы ушу коомчулукка айтсаңыз. Аллах таалам орозоңуздарды кабыл кылсын. Аллах таалам элибизге пайдалуу илим, берекелүү рызкы, анан өзү кабыл кыла турган амалдарды жасашты насип кылсын. Элибизде ыймандуу, акыл эстүү адамдардын саны көбөйө берсин. Өзүмө каалаган жакшылыкты, тактап айтканда, бул дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы жакшылыгын сиздерге каалайм. Алла разы болсун. Тилектериңиз кабыл болсун. Сизге терең ыраазычылык. Ойлогон максаттарыңызга жетиңиз. Урматтуу көрөрмандар, Данияр мырзага окшоп кайрымдуу адамдардын кылган жакшылыгына себепкер болуп жүргөндөрдү Кудай Таала көбөйтсүн. Рамазандагы тилектер кабыл болсун. Кудай Таала өмүр берсе, тилектерге жеткизсе, эртең кайрадан көрүшмөкчүбүз. Апам бышырган таттууларды аябай жакшы көрчүмүн. Аны менен чогуу камар даярдап, кооздук жасачубуз. Апамдын рецепттерин мен түбөлүккө издеп калдым. Эң негизгиси, мен апамдан конок күтүү маданиятын үйрөндүм. Рахмет чайы. Көтөрүлсүн коноктордун маанайы.